Саламатсызбы, Абдисалим агай. Биз билебиз, тогуз коргол деген кыргыздарда жайылган кеңир оюн, бир эле кыргыздар эмес деги эле көчмөн калкка ойноп келе жатат. Бул оюнду бирок ошол учурда акыркы кездери мангала деген жаңы дагы бир оюн кирди. Кыргыз спортчулар ойноп баштады дегендей. Кандай даярдыктар менен келдиңиздер эле? Анан кыргыз спортчулар бул оюнду менин билишимче кечээ жакында эле ойноп баштаса керек эле, туурабы? Рахмат. Бул оюн негизинен тогуз корголго окшош оюн экен. Биз интернеттен алып үйрөнүп, анан тогуз корголчуларды ушул оюнга тарттык. Анан акыркы 20 күн биз ушу Ысык-Көлдүн жээгинде машыктык. Шарт боюнча 2ден эркек, 2ден кыз ойнош керек экен. Анан Кудайга шүгүр, мына жеке биринчиликте эркектерим да биринчи, экинчи орунду алды. Кыздарым да биринчи, экинчи орунду алды. Жогоруда белгиленген мангала деп аталган оюнду бир гана түрк тилдүү мамлекеттердин спортчулары гана эмес, Кытай, Корея, ал эмес Американын спортчулары дагы кызыгышат. Здравствуйте, меня зовут Колин Уэйд. Я выступаю. Менин атым Колин Уэйд. Американын атынан мелдешке катышып жатам. Мангала деп аталган оюнга капыстан кызыгып калып күч сынашайын деп чечкем. Бирок азыр эле утулуп калуу ызасын тарттым. Эми менде бир эле шанс калды. Коло медальга аракет кылышым керек. Чын айтсам, бул оюн боюнча түрк тилдүү спортчулар күчтүүрөөк болушарын байкадым. Ал эми кылым карыткан кыргыз оюндарынын бири тогуз коргол. Тогуз саны кыргызда бир санды гана эмес, көп сандардын жыйындысын түшүндүрөрү бизге белгилүү. Көчмөндөр оюнун бул ирет Кыргызстандын курама командасынан Анарбек Жамакеев, Кубан Сазаев, Аида Керимбекова, Ляззат Райымбековалар коргоду. Учурда курама команда биринчи айлампадан ийгиликтүү аяктап, экинчисине өтүштү. Эске салсак, интеллектуалдык оюндардын бул түрүнөн дүйнөдөн эң күчтүү деп таанылган Кыргызстандын жана Казакстандын оюнчулары турнирдик жадыбалдын көч башында баратат. Айгерим Жаныкул, Нурбек Юлдашев, 11 каналы.